саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер. Менин атым Мариям Сулаймановна. Азыркы күндө баардыгыбыз эле ушу ден соолугубузга карайлык 50 жашка толуп калдык, жарым кылымды жашап койдук деген максатта баардыгыбыз эле өзүбүзгө бир аз болсо да көңүл буруп калдык. Мен бул бир аз ушу давление жөнүндө айта кетсем, мен өзүмдүн давлениям негизи бу пониженный постоянно. Анан могул эме жөнүндө айтып кетейин, могул турмалиновый таш экен. Буну тагып аябай өзүңүздөргө пайда алсаңыздар болот, ден соолугуңуздарга. Эмнеси менен пайдасы бар? Мен жакында эле эжем ошо менин үйүмө конокко келген, ысык көлдөн. Анан ал эжемдин давлениясы 200дөн ашык давлениеда постоянно мындай көтөрүлүп түшө берет болчу. Анан мен ушуну мен өзүмө сатып алгам, мынакей. Ичинде турмалиновый таштар бар. Буну пайдасын айта кетсем, бул мына мойнуңуздарга моуну такканда өпкөнү ачат, давленияны нормализовать этип, бир калыпта алып жүрөт экен. Эжем болсо ушул моуну 2 эле күнгө такканда эч качан давлениясы түшкөн эмес, давлениясы 160, жок эле дегенде 160ка 100 болуп жүргөн. Азыркы күндө ушунун пайдасы аябай тийди. Давлениясы эч качан 120га түшкөн эмес экен, 120-80 менен жүрөт. Эми бул браслетти такканда бул эме эч качан көтөрүлбөйт жана эч качан түшпөйт, бир калыпта ушул эме алып жүрөт экен. Ошондуктан ар бирөөңүздөргө мен сунуштаймын, ушул турмалиновый таш менен ушундай эме браслетти сунуштаймын. Давлениясы барлар постоянно тагып жүрсө болот. Бардыгыңыздарга көңүл бурганыңыздар үчүн рахмат. Мен ушундай пайда көргөн үчүн ушул нерсени мен сиздерге сунуштайм.